андай болушу мүмкүн эмес да. Дайым туруктуулук, дайыма бактылуулук болуп тура бериши мүмкүн эмес го. Ар убак кубанч болуп, жүрөктө такай бактылуулук жашап тура бербейт го. Тулку боюңда, жубайыңда, байлыгыңда бактылуулук чексиз улана бербейт да. Тескерисинче бир кыйынчылыкты күтүп даярданалы. Бир сыноо келгенде бул Аллах азза ва жалдан келген сыноо деп кубануубуз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям душман менен кезигишүүнү каалабай эле койгула, а бирок душман так маңдайда туруп калган болсо, өзүңөрдү татыктуу кармай билгиле дейт. Сыноолорду келсин деп макул каалабай эле койгула, бирок сыноолор келип калчу болсо, бекем кайраттуу болгула. Аллахтын сыноосу мага туш келип калды деп кубаныңыз. Ал сыноону жиберүү менен Аллах сизге жакшылык кааларын түшүнүңүз. Сизди жубайыңыз менен сынап көрүп атат, бала чакаңыз менен сынап көрүп атат, өзүңүздү өзүңүз менен сынап атат, мүлк байлык берип сынап атат Аллах. Сүйүктүү адамдарыңыз менен сынап атат. Атүгүл өз ден соолугуңуз менен сынап атат. Мурда ден соолугуңуз чың эле, анан оору келди. Күчтүүлүктөн кийин алсыздык келди сизге. Жаштыктан кийин чачы башты ак аралаган карылык келди. Жубайыңыз башында күйүп жанып сүйүүчү, эми жекирип эле сизден жийиркенчү болду. Бул деген сыноо. Балаңыз бөбөк кезинде сизге баш ийет эле, анан чоңоюп эле кайша айтып укпай калчу болду. Бул да сыноо. Бир кезде эсепсиз байлыгыңыз бар эле, азыр карызыңыз чачтан көп. Бул сыноо. Мунун баары Аллах азза ва жалдын мээрими деп билиңиз. Балким Аллах сизди жакын досторуңуз, жолдошторуңуз менен сынап көрөр. Досторуңуз менен бир кезде ынак, жакын, ажырагыс, биримдикте элеңиз. Денеңизге тикен кирип кыйнала түшсөңүз, достордун баары кашыңызга чогула калчудай кездер болгон. Анан бир күн келип досторуңуздун баары алыстап кетет. Бул да сыноо. Ошон үчүн бул өңүттө жакшы насаттар бар. Бул сөздөрдүн тереңине маани берип жакшылап угуп койсоңор, бул дүйнө сыноонун, экзамен